Бул эгин аянтта дыйкан буудайдын жергиликтүү сортун сепкен. Бирок түшүмдүүлүк көңүл жылытаарлык болгон эмес. Ошондой болсо да дыйкан кылкандуу дан эгинин оруп жыйноодо. Анткени буудайдын саманы малга тоют болуп, чыгымды актайт. Мен эле тоты жерим бар. Жерге будайды эктем, менде быйыл түшүм жакшы деген оюм бар. Суу убактыда болду. Комбайн түштү да азыр, Комбайн түштү, мана оруп атат. Энди чөтүстөн кийин неме кылабыз да, кулан берген. Кылкандуу дан эгиндердин түшүмдүүлүгүн арттыруу максатында Кадамжай районундагы асыл тукум фермерлик чарбаларга райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан 50 гектар жер аянты ажыратылып берилген. 30 гектар жерге Орусиядан келген үрөн себилген. Бүгүнкү күндө буудайдын түшүмдүүлүгү жогору болушу күтүлүүдө. Былтыр Россия Федерациясынан келген Калдык Алексеевич, Будайын Алексеевич сортундагы биринчи репродукция сорттой ушул аянтка эккен экен. Ушуну биологиялык түшүмдүүлүгүн аныктады. Азыр биз аныктаганыбызда гектарынан 56 центнерден туура келип атат. Ошондо 1 квадрат метрде мындай 330-340 баш болуп атат. Былтыркы жылы күзүндө Кадамжай районунун аймагында кылкандуу дан эгиндеринин түшүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында жаңы сорттогу үрөндөр себилип, быйыл түшүм мол болууда. Райондун Кыргыз-Кыштак, Миңчинар айылдарында оруп жыйноо иштери июнь айынын башынан башталды. Айыл чарба министрлик тарабынан берилген жаңы биринчи элита биринчи репродукциядагы үрөндөр алынып келинип, үрөнчүк чарбаларда эгилип, ошолор көбөйтүлүп, дыйкан фермерлерге таркатылып, бүгүнкү күндө мына түшүмү жыйналып алынды. Бирок түшүм жылдага караганда жакшы. Кадамжай райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы билдиргендей, быйыл жалпы кылкандуу дан эгиндерди себүү 4330 гектарга пландалган болсо, иш жүзүндө 45 гектарга көп себилген. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.